Саламатсыздарбы, менин кадырман катталуучуларым, кымбаттуу угуучуларым. Бүгүн сиздер менен дагы бир чыгарманы баштасак. Чыгарманын аты «Тагдыр сыноосу үмүт чырагы». Айбике 19 жашында ала качуунун курмандыгы болуп, алыскы тоолуу айылга келин болуп барат. Көгүм киргенде айылдын четиндеги боз үй сыяктуу томсоргон үйдүн алдына эски «Жигули» келип токтоду. Машинанын ичинен чыккан жаш кыздын чыңырыгы айылдын жымжырттыгын жарып жиберди. Бул Айбике болчу. Ал болгону окууну бүтүп, мугалим болууну кыялданчу. Бирок бүгүн анын тагдырын бейтааныш адамдар чечип коюшту. Айбикени үйгө сүйрөп киришти. Босогодо турган ак чоолукту кемпир болочок кайненеси муздак кадам менен басып келип, кыздын башына мажбурлап ак чоолук салды. «Багың ачылсын, кызым. Таш түшкөн жеринде оор», деди кемпир үнүндө эч кандай мээрим жок. Айбикенин көз жашы жаздыгын эмес, тагдырын суулап жатты. Анын күйөөсү делген Самат ичкиликке жакын, мүнөзү оор жигит болуп чыкты. Биринчи түн эле Айбике бул үйдө аны бакыт эмес, кулчулук күтүп жатканын сезди. Арадан 1 ай өттү. Айбике таяк жеп, кордук көрсө да ата-энесине айтып айылга барган жок. Анткени анын атасы «Өлсөң, сөөгүң ошол жерден чыксын, кайтып келсең бизди шерменде кыласың» деп кесе айткан болчу. Бирок бир күнү Айбике кошуна келин Гүлзаттын тагдыры да андан оор экенин билип калат. Гүлзат 3 баласы менен көчөдө калуу алдында турган. 2 аялдын ортосунда жашыруун план түзүлө баштайт. Айбикенин жашоосу күн өткөн сайын туңгуюкка кептелип жатты. Саматтын ичкилиги ишке ашпай калган пландары үчүн өч алгандай күндөн күнгө күчөдү. Бир күнү кечинде Самат үйдүн ичин талкалап, Айбикени «Сен менин багымды байладың» деп айыптап эшикке сүйрөп чыкты. Ошол түнү кар жаап жаткан эле. Айбикенин денеси титиреп жатты. «Бирок кайда барабыз? Менин атам мени кабыл албайт. Сиздин бараар жериңиз барбы?» деп сурады. Гүлзат чөнтөгүнөн эскирип калган бүктөлгөн кагаз чыгарды. Анда шаардагы аялдардын укугун коргогон борбордун дареги жазылган эле. Алар түн жарымында айылдын иттери үрөлекте жолго чыгууну чечишти. Айбике өзү менен кошо эч нерсе алган жок. Болгону апасы белек кылган кичинекей Куран китебин жана мектепти бүткөндөгү сүрөтүн койнуна катып алды. Бирок алар айылдын четине жете бергенде артынан машинанын жарыгы көрүндү. Бул Саматтын досунун машинасы эле. Машинанын жарыгы алардын согончогуна жетип калды. Айбикенин жүрөгү оозуна кептелип, деми кысыла түштү. Гүлзат кичинекей баласын бооруна бекем кысып, жолдун четиндеги калың бадалдардын арасына жашынууга ишарат кылды. «Демиңди чыгарба» деп шыбырады Гүлзат. Машина алардын тушуна келип жайлады. Бул Саматтын досу Темир эле. Ал терезеден башын чыгарып, айланага көз чаптырды. Саматтын мас үнү машинанын ичинен угулуп жатты. «Кайда качат? Бул жерден башка жол жок. Тапсам экөөнү тең союп салам». Айбике коркконунан титиреп көзүн жумуп алды. Ошол ирмемде анын оюна бир гана нерсе келди. Эгер азыр кармалсак, бул биздин акыркы түнүбүз болот. Машина ордунан козголуп алыстай баштаганда күтүүсүз окуя болду. Гүлзаттын кучагындагы наристе чырылдап ыйлап жиберди. Машинанын тормозу басылып кайра артка чегинди. «Уктуңбу? Тигил жерде бирөө бар» деп кыйкырды Самат. 2 аял артка карабай караңгыды койду көздөй журкашты. Кар белинен келип, буттары тоңуп баратса да, артындагы ажалдан качуу сезими аларга күч берип жатты. Алар кан жолго чыгып, кокустан өтүп бара жаткан чоң жүк ташуучу машинанын алдына чыга калышты.
машина токтоп, айдоочу ак көңүл, улгайган киши экен. Ал аялдардын абалын көрүп, эч кандай суроо бербестен кабинага отургузду. Кыздарым, кайда баратасыңар? Деп жылмайып, кайда барсаңар да мен силерди жеткирип коем деди. Бирок шаарда силерди эч ким кучак жайып күтпөйт, даяр болгула деди ал терең үшкүрүнүп. Таң атып келе жатканда алыстан Бишкектин түтүнү жана бийик үйлөрүнүн карааны көрүндү. Айбике үчүн бул жаңы жашоонун башталышыбы же белгисиздик босогосубу деген ойлор менен баратты. Айбике менен Гүлзат Ош базарынын жанына жүк ташуучу машинадан түшүп калышты. Шаардын таңкы суугу айылдын суугунан башкача сезилди. Ал денени эмес, жан дүйнөнү калтыратып жатты. Элдин көптүгү, башаламандык жана чоочун жүздөр эки аялды ого бетер кооптондурду. Гүлзат колундагы кагазды бекем кармап, даректи издей баштады. Бирок алар барган аялдар борбору ишемби күнү жабык болуп чыкты. Эшигиндеги темир тор алардын акыркы үмүтүн талкалагандай болду. Эми эмне кылабыз, Гүлзат эже? Кайсыл жерге барабыз? Айбикенин үнү титиреп, көзүнө жаш толду. Ыйлаба Айбике, биз артка кайтпайбыз, бир жолун табабыз, деди Гүлзат. Бирок өзүнүн да ишеничи азайып бараткан эле. Алар тамактануу үчүн арзан ашканалардын бирине киришти. Ошол жерде алардын сүйлөшүүсүнө кулак төшөгөн, сыртынан сырдуу көрүнгөн бир аял жакындап келди. Аялдын аты Клара эле. Ал өзүн кыйынчылыкка кабылгандарга жардам берген адам катары тааныштырды. Клара аларга убактылуу баш калкалоочу жай жана жумуш сунуштады. Менин бир тигүү цехим бар. Ошол жерде жашап, иштеп турсаңар болот. Баары бекер. Болгону эмгегиңер менен кайтарасыңар, деди ал жылуу жылмайып. Гүлзат ишенгенсип турса да, Айбикенин ички туюму бул жерде бир мандем бар деп коңгуроо кагып жатты. Кларанын көздөрү өтө муздак жана эсепчил эле. Ошол эле учурда айылда Самат менен Айбикенин атасы жолугушту. Айбикенин атасы кызынын качып кеткенин угуп, намыстан жарыла жаздады. Эгер аны тапсам, өз колум менен жазалайм. Мени элге шерменде кылды, деп бакырды карыя. Самат болсо шаардагы тааныштарына чалып, кыздарды издөөгө буйрук берди. Клара сунуштаган тигүү цехи шаардын чет жакасындагы эски бийик дубал менен курчалган имарат болуп чыкты. Ичине киргенде эле Айбикенин жүрөгү жамандыкты сезди. Терезелердин баары темир тор менен тосулган. Ал эми иштеп жаткан аялдардын жүздөрүндө эч кандай кубаныч жок эле. Чарчоо гана байкалды. Клара аларды бөлмөгө киргизип, эшикти сыртынан бекитип койду. Бул жерде тартип каттуу. Эртең менен саат 6-да жумуш башталат. Паспортуңарды мага бергиле, каттоодон өткөрөм, деди ал үнү өзгөрүп буйрук бергендей. Гүлзат ишенип паспортун сунду. Бирок Айбике сумкамдын түбүндө калыптыр, эртең берейин, деп калп айтты. Ошол түнү алар бул жерди жардам бере турган борбор эмес, кадимки эле эмгек кулчулук экенин түшүнүштү. Аялдар тынымсыз иштеп, сыртка чыгууга укугу жок болчу. Арадан 3 күн өттү. Айбике цехтеги кесимелердин арасынан кокустан бир гезитти таап алды. Анда Саматтын жана анын атасынын сүрөтү турат. Самат: кызымды жана аялымды Бишкектен ким көрсө кабарласын, чоң сүйүнчүсү бар, деп жарыя берген экен. Бирок коркунучтуусу бул эмес эле. Ошол күнү кечинде Кларанын кабинетине бирөө келди. Айбике дубалга кулагын төшөп, Саматтын тааныш мас үнүн тааныды. Клара, менин качып кеткен аялым ушул жерде экенин билем. Мага өткөрүп бер, акчасын берем, деди Самат тиштерин кычыратып. Айбикенин денеси титиреп, муздак тер каптады. Ал Гүлзатка чуркап барып: эже, Самат ушул жерде, Клара бизди сатып жиберди. Азыр качпасак экөөбүздү тең союп кетет. Аларда бир гана жол бар эле. Экинчи кабаттын терезесиндеги бошоп калган темир торду жулуп, кездемелерди бири-бирине байлап, ылдый түшүү эле.
терезенин темир торлорун акырын бошотуп жатканда ар бир кычыраган табыш Айбикенин кулагына октой тийип жатты. Төмөндө короодо Самат менен Кларанын адамдары тамеки чегип каттуу каткырып сүйлөшүп жатышкан угулат. Тез бол Гүлзат эже, кездемелерди бекем байлаңыз. Айбике шыбырап кездемеден жасалган арканды ылдый таштады. Гүлзат наристесинин жонуна бекем таңып, биринчи болуп ылдый түшө баштады. Ал жерге жетейин дегенде күтүүсүз чагылган жарк этти. Ошол ирмемде күзөтчүлөрдүн бири өйдө карап, «Эй, тигилер качып жатышат, токто» деп кыйкырды күзөтчү. Айбике экинчи кабаттан жерге секирди. Буту каттуу ооруса да ал ооруну сезген жок. Гүлзаттын колунан жетелеп, караңгы көчөлөрдү көздөй чуркашты. Артынан машинанын тормозунун чырылдаганы жана Саматтын «Айбике, токто, баары бир сени өлтүрөм» деген жаны барсымал кайкырыгы угулду. Алар чоң жолго чыгып, жамгырдын астында жардам сурап кол булуклай башташты. Бирок машиналар токтобой өтүп жатты. Ошол учурда кара түстөгү, эскилиги жеткен, бирок ишенимдүү көрүнгөн бир машина алардын жанына келип кескин токтоду. Машинанын эшиги ачылып, ичинен жаш, бирок көздөрүндө чечкиндүүлүк бар жигит чыкты. Ал жигит Айбикенин мектептеги биринчи жакшы көргөн жигити болуп чыкты. Ал аскерден жаңы келген Данияр эле. «Айбике, сен бул жерде эмне кылып жүрөсүң? Бас машинага түшкүлө». Данияр Саматтын машинасы жакындап калганын көрүп, газды каттуу басты. Саматтын машинасы артта кала берди. Айбике Даниярдын жанына отуруп, биринчи жолу өзүн коопсуз сезди. Бирок ал Даниярдын бул жерге кантип келип калганын жана анын тагдыры Данияр менен кандай байланышта болорун али билбейт эле. Урматтуу угуучуларым, Айбике менен Гүлзаттын тагдыры ушул жерде кескин бурулушка учурады. Данияр аларды чындап куткара алабы? Же Саматтын өчү Даниярдын да башына балээ болобу? Шаардын катаал мыйзамдарында эки аял өз бактысын таба алабы? Бул тууралуу кийинки бөлүмдө кенен баяндайбыз. Окуянын улансын өткөрүп жибербөө үчүн каналга катталып, коңгуроону басканды унутпаңыз. Сиздин колдооңуз биз үчүн чоң дем күч. Кийинки бөлүмдө жолугушканча аманчылыкта туруңуздар.